Бул тасма кечээ күнү саат 15 чамасында Бишкектин чок ортосундагы соода жайлардын алдынан тартылган. Мында ачууланган айдоочу унаа токтотуучу жайда иштеген улгайган кишини башка көзгө чаап, тепкилеп жатканын көрүүгө болот. Окуянын күбөсү видеону социалдык тармактарга жайылтаар замат эле чоң муштум олбурлуу жигиттин жоргу коомчулуктун кыжырдануусун жараткан. Окуя Шопоков көчөсүндө жайгашкан Мега Комфорт соода түйүнүн жанында жүз берген. Муш жеген аксакал эч бир тарапка кайрылбагандыктан анын арызын милиция кызматкерлери өздөрү келишип жаздыртыптыр. Кийинчерээк жабырлануучунун дооматынын негизинде айдоочу кармалып, унаасы айып короосуна токтотулду. Бул интернет булактарына жайылган материал боюнча азыркы убакта Бишкек шаардык Свердлов район ички иштер башкармалыгына катталып, азыркы учурда жабырлануучуну соттук медициналык экспертизасы дайындалып, андан тышкары тергөө ыкмалары жүргүзүлүп жатат. Көрсөтмөдө айдоочу машина токтотуучу жайда иштеген кишиге кол көтөргөнүнө өкүнөөрүн билдирди. Бирок улгайган киши өзү да орой мамиле жасап, ага кошумча калп сүйлөп, сөкпөсөм мындайга барбаарын айтууда. Байке мен шашып атам деп айдап кетип баратсам эле капталымдан чыгып машинаны терип салдым. Жабырлануучу Каныбек Алыбаев аттуу жаран Бишкек шаарынын тургуну болуп чыкты. Ал бул жайда иштегенине 2-3 күн гана болуптур. Анын пикирин алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Коомчулуктан уялдыбы айтор камераны көрүп кайдадыр шашып кетти. Ал бала азыркы кечеги болгон окуяга бүгүн жумуштан бошотууга туура келди. Анткени ал азыр көргөзмө берип атат. Тийиштүү органдарга көргөзмө берүү үчүн ошону атайын бошот. Шопоков көчөсүндөгү унаа токтотуучу жай жакында эле пайда болгон. Ал паркинг KG ишканасына таандык. Ар бир унаага 40 сомдон алынып, чек атайын мобилдик тиркеме аркылуу жол жоболоштурулат. Бирок унаа токтотуучу жайда иштегендер ар бир дүмүрчөктөн пайда көргөндүктөн чуркап иштешет. Машина келип токтогондо эле анын номурун сүрөткө тартып алып, акысын ошол замат алууга аракеттенишет. Күнүгө болот, сөгөт, акчасын бербейт, эмне кылсаң ошол деп кетип калышат. Жок, чиновниктер эми кечтер мыйзамды сыйлайт. Билгендер. А билбегендер эмнеге тартып атасың, мен машинам эмеге түшүп калды деп коркуп атпайбы, билбейт экен да. Бирок унаа токтотуучу жайда иштегендерге нааразычылыктар да күч. Көпчүлүгүнө баасы жакпаса, айрымдары шарттын жана тейлөөнүн жакшы эместигин айтышат. Плохо вообще. Дорого тем более. Тут, конечно, 40 сом это дорого. Они ничего не предупреждают. 15 минут бесплатно, а потом уже должны быть деньги брать. Они как подходят, сразу фоткают. Анткени менен шаардык бийлик калаадагы унаа токтотуучу жайларды иреттөөнүн жалгыз жолу аны жеке жактарга берүү дейт. Анткени мэрияда буга ашыкча ресурс да, штат да жок. Паркинг KG ишканасы Шопоков көчөсүнүн Жибек жолунан Москва көчөсүнө чейинки бөлүгүнүн эки тарабына тең заманбап унаа токтотуучу жай куруу жана жашылдандыруу шарты менен 2016-жылы ижарага алган. Ага жылына 2 миллион 350 миң сом муниципалитетке төлөйт. Бүгүнкү күнгө заманбап жанагы төлөмдөр системасы билинговый болуп эсептелинет. Конкурс шарты ошондой болчу. Бүгүнкү күнү бул компания ошол конкурстун шарттарын так аткарып, ошол жанагы билинговый системасын орнотушкан. Ал эми чоң муштум айдоочуга бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилгени маалым болду. Чынара Нурсеитова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.